Assalamu alaikum, урматтуу биздин көрүүчүлөрүбүз, кыргызстандыктар. Мына биз бүгүн Оштон Кара Сууга атайын жумуш менен бараттык элек, бирок баратып ушул Ош Кара Суу жолундагы бир сыйра силерге көрсөтүп коелу дедик. Негизи бул жолдун абалы аябагандай эле начар, көрүп турганыңыздардай. Бул жолдор билбейм эми кайсы жылдары курулган, бирок андан бери мындай капиталдык ремонт эзүү жолусам жаңы асфальт басылган эмес. Кыскасы жолдун мындайча айтканда тамтыгы чыгып бүттү да. Эми себептери көп. Бул жерде бул жол менен чоң бензовоздор, жүк унаалары, фуралар, ховалар аябай көп каттайт да. Ошол себептенби балким. Мына Нариман айылындагы круговойдун алдында абалды көрүп турасыздар. Мына бул ямага түшкөн машинанын шаровою үзүлмөйүнчө чыгышы кыйын да, катуу келип алган болсочу. Мына жерлерди карабайсыздарбы, эми мышы кыйлай турган абалга кептелип, кыскасы абайлабаса болбой турган бир опасный жолго айланды да бул жерлерчи. Көрүп турасыздар. Айдоочулар, таксисттер, унаа башкаргандар бул жолдордон безилдеп калышты да. Мындай жол анча-мынча мындай чеке айылдарда дагы жок да. Көрбөйсүздөрбү? Мына жолдун абалы. Жада калса ушул сыйырбылар дагы секин өтүп атпайбы? Баягы биз жол тандабас деген мыналарчы. Мына. Болбой калганда жол чарчап калган такыр. Ушуну эми ушул транспорт жол министрлиги кимге карайт, же деп 41 ишканасына карайбы, кичине карап, жок дегенде ушул айлампанын ичин оңдоп койсо жакшы болмок да. Мына айлампадан бул тарапка кеткен жол дагы такыр эле болбой калган да. Көрсөңүздөр болот. Эми сөздүн кыскасы айта турганыбыз бул жолдор мамлекеттин кан тамырлары да. Ашул кан тамырларда жолдордо бир оңдоо иштерин жүргүзүп коюшса, негизи эле айдоочулар минген унаасынын салыгын төлөсө, анан кийин ошого жараша бир жолдор дагы оңдолбосо болбойт экен да. Мисалы жыл сайын жамак иштери жүрүп, жолду жамай берип, баягы жамалбаган жерге караганда жамалган жолдор басымдуулук кылып калды да, мына асфальттын курамындачы. Жада калса мына ушул односторонний жолдор деле мындай көңүл жылытарлык эмес да. Асфальттын сапаты мына ушул так маалымат эмес, бирок 70-жылдары, 80-жылдары басылган боюнча деп айтылып келет кээ бир маалымат улактарындачы. Ошондуктан мен айтат элем, мына ушул жолдорду биз бая көрсөткөн Нариман айылынын айлампасындагы ошол жерлерди мындай бир жамак кыла бербей кайра. Ал жердин өзү жамай турган деле жери калбаптыр. Ошол жерди бүтө алып салып, жаңы асфальт басып коюшса жакшы болмок да. Эми менин бул пикириме биздин катталуучулар деле, айдоочулар деле көпчүлүк кошулат болуш керек. Андыктан биздин видеого көбүрөөк класс басып, мына ушуну көбүрөөк адам көрсүн. Ошол жол министрлигине жетсин деп айтат элем да. Анткени балким ошол жактан көрүп анан бир балким реакция болот деген ой. Кыскасы мына ушундай, биз айтарыбыз, жолду жамай бербей, мейли 1 жыл жамабасын, 2 жыл жамабасын, 3-чү жылы ошол 3 жылдын жамагын акчасын кошуп туруп, жаңы эле асфальт басып койсо болот эле да.